сиз Жогорку Кеңештин төрагасы катары бардыгынын жоопкерчилиги сизде да. Тилекке каршы бүгүнкү күнү Жогорку Кеңеш башка бир нукка түшүп алды. Такыр эле бир башка жол менен кетип атабыз да. Күндө шоу, күндө скандал. Сыртта ошентип айтып калышты, шоу башталды депчи. Же болбосо бир жаман бир передача бар экен, Домдуба. Домдуба башталды деп калышты. Чын да эми ачык айтканда. Ошондуктан мен сизге сунуштайт элем. Бүгүн кечинде келиңиздер, эң аягында өзү ич ара сүйлөшө албайлыбы? Эшик ачыгын жабып артындабы же өз ара иш кылса, маселебизди бир сыйра карап, каяка баратабыз, эмне болуп атабыз? Бүт маселелерди бир өзүчө карап алайлы. Сунуш бүгүнкү күнү аягында өзүбүздүн маселебизди бир карап коелу. Жалпысынан. Биздин ошол аппараттагы премиялар берилбей атыптыр. Поездкалар боюнча маселе бар экен. Бир топ чоң маселелер дагы турат. Ошолордун баардыгын карап коелу. Комитеттерди баарын кошуп. Рахмат. Рахмат. 5-чи микрофон. Чоң рахмат, урматтуу төрага. Мына жерде кесиптештерибиз шоу деп атпайбы? Алар Акылбек Жапаровка кирип, көрүнгөн жерге кадрларын коюп, өкмөт менен ыймалашып отурат. Табакташ. Аларга шоу. Бирок депутаттарды кабинетине келип, 3 прокурор алып кетип атат. Биз эмне Батукаевпызбы? Же Кадыржан Батыровпузбу? 2010-жылы элдерди кырган. Биз мына 120 000 долларды Дордойдон алып чыгып кеткен ишкердин укугун коргоп атабыз. Алар бүгүн бербесе акыретте Алланын алдында берет. Бүгүн берип койсун мыйзамдын алдында деп атабыз. Биз шайлоочулардын укугун коргоп атабыз. Биз мыйзамдуу мамлекетте жашайлы деп атабыз. Шо деп адвокат болбогула. Мүмкүн силердин да бир жерде ишиңер бардыр козголуп калган. Биз депутаттардын конституцияда укугун айтып атабыз. Биз ушул жерде башкы прокурорду сыйлап бардык ошол жака кабинеттен үчөө карап отурганда. Эми алар дагы биздин статусту сыйлап иш таягына чыгарып койсун. Эмне үчүн карапайым эл ыйлап прокуратуранын иштерине нааразы болуш керек? Алар карабаш керек өз убагында. Мына жигит болсо баш прокурор кечеги иштерди мына баштап жылдырып койду. Рахмат Сузактын прокуроруна. Рахмат ошол жерде Жалал-Абадтын СМсына. Мына кечегини уже оштон алып келип айыл өкмөттөгү 3 кылмыш козголгонду алып келип төктүрүп атат. Биз ушул жерде кыйкырган үчүн элдин өкүлү катары ушул иште жүрүп атат. Анан кийин бул жерде эми адвокат болуштун да чеги бар да. Билебиз кандай кимдер кайерге кимдерди коюп атканын. Рахмат. 2-чи микрофон. Урматтуу коллега, бокстун эми өзүнүн кесебети тиет окшойт. Сиз жакшы түшүнбөй калдыңыз окшойт. Шоу деп мен ошон үчүн шоу деп атам. Регламентте жазылган, конституцияда жазылган нерселердин баарына тейлеп бүгүн алып кетип атканды айтып атам мен шоу деп. Ошол шоу эмес анан эмне болуп атат? Мыйзам бузулуп атса шоу дейсизби? Наоборот айтып атам мен. Келгиле өзүндү карап алайлы бир сыйра. Эмне болуп атабыз? Күндө бизде ар кандай маселелер болуп атат бул жакта. Депутаттын эң негизги максаты бул мыйзам жазуу жана элдин үнүн угузуу. Элдин үнүн угузганда дагы туура эмес иштер болуп атат. Мен ошону айтып атам. Наоборот айтып атам мен. Депутаттарга адвокат болуп атам. Кызык го? Рахмат. 6-чи микрофон. Урматтуу депутаттар, ишти баштайлы. Мына кесиптешибиз Марлен Маматалиев бул жерге келип шоу кылып дегенди азыр айтып атат телефондо. Прокуратура келип маски шоу кылды деп айттым эле депчи. Ошону мен туура эмес түшүнүп алыпмын. Марлен Маматалиевдин ою прокуратура Жогорку Кеңешке маски шоу кылып келбесин деген ойду айтайын деген экен.